Hello everyone, hello my friends. Салам барыңыздарга, салам достор. Англис тилин чогуу үйрөнөбүз. Эгер өздөштүрүп англис тилин үйрөнгүңөр келсе, анда English KG каналына, менин каналыма кош келдиңер демекчимин. Бүгүнкү сабакта эң керектүү жана кызыктуу сүйлөмдөр, сөздөр болмокчу. Алар ата тоо жетиштен, учурчактан түзүлгөн сүйлөмдөр. Аларды да түшүндүрө кетем, достор. Анда эмесе баштадык. Биринчи сөзүбүз бул Bless you. Будь здорова. Өмүрлүү бол. Бул сөздү кайсыл учурда айтабыз? Адам баласы чөчкүргөн убакта айтабыз. Bless you. Будь здорова. Өмүрлүү бол. Дагы бир жолу кайталайбыз. Bless you. Андан кийинки сөз. Really. Правда? Чын элеби? Бул сөздү кайсыл учурда колдонобуз? Эгер бизге ого элек нерсени же таң калыштуу нерсени айтып бергенде, биз чын элеби деп таң калабыз. Англис тилинде дагы жада калса келбети да өзгөрөт жана эмоция менен айтышат. Really? Орус тилинде болсо правда, кыргыз тилинде чын элеби? Дагы бир жолу айтып көрүңүз. Really? Кайталайбыз. Андан кийинки сөзүбүз болсо, бул good luck. Удачи. Ийгилик. Бул сөздү такай колдонобуз. Адамдардын ишине же окуусуна ийгилик дегенде, англис тилинде good luck, орус тилинде удачи, кыргыз тилинде болсо ийгилик. Good luck to you. Удачи тебе. Ийгилик сага. Дагы бир жолу кайталайбыз. Good luck. Андан кийинки сөзүбүз next time. Следующий раз. Кийинки жолу. Бир ишти да эртеңкиге калтыраарда же бирөө менен эмкиде жолугаарда биз кийинки жолу дейбиз. Англис тилинде дагы ушул next time. Кийинки жолу. Эмкиде көрүшөбүз. See you next time. Андан кийинки сөзүбүз болсо, бул сүйлөм, сөз эмес, сүйлөм. I am reading book. Я читаю книгу. Мен китеп окуп жатам. Бир эле жөнөкөй сүйлөмдө ата точ, этиш жана учурчак. Эгер сизге what are you doing? Эмне кылып жатасың? Деп азыркы учурда эмне кылып жатканыңызды сураса, сиз I am reading book. Эгер китеп окуп жатсаңыз, эгер телевизор көрүп жатсаңыз, I am watching TV. Мисал үчүн, төмөндөгү read деген этишке ing мүчөсү уланганда учурчакты билгизет. I am reading book. Демек, азыркы учурда мен китеп окуп жатам. Read бул окуу. Өзүңүздүн иштеген же жашаган жериңизди айтыңыз. Мисал үчүн, I live and work in Moscow. Я живу и работаю в Москве. Мен Москвада жашайм жана иштейм. Сизге Where do you live and work? Десе, сиз кайсы жерде иштейсиз жана жашайсыз десе, сиз I live and work in Moscow, in Bishkek деп жооп берсеңиз болот. Work – работать, иштөө, live – жить, жашоо. Сиз суроого I live and work in дегенден кийин өзүңүздүн жериңизди айтыңыз. I live and work in Moscow. Кийинки сүйлөм. You know what I mean. Ты знаешь, что я имею в виду. Сен билесиң мен эмне деп жатам. Бул сүйлөмдө сиз өзүңүздүн оюңузду башка адам билерин аныктап жатасыз. You know what I mean. Сен билесиң эмне деп жатканымды. Дагы бир жолу кайталайбыз. You know what I mean. Сен билесиң мен эмне деп жатам. Ты знаешь, о чём я. You know what I mean. Дагы бир жолу кайталаңыз. Андан кийинки сүйлөм. When will you come to me? Когда ты придёшь ко мне? Сен качан келесиң? Бул сүйлөмдө келер чактагы суроолуу сүйлөм. When will you come to me? Сен качан келесиң? When will you come to me? Come – приходить, келүү. When – когда, качан. Come деген сөздүн экинчи мааниси бар came. Булар жөнүндө мен эмки сабакта түшүндүрөм. Андан кийинки сүйлөмгө өтөлү. He went 3 days ago. Он уехал 3 дня назад. Ал 3 күн мурун кеткен. Бул сүйлөмдү тастыктап жатат. He went 3 days ago. Ал 3 күн мурун кеткен. Демек,
Бул жерде went, go деген этиштин экинчи мааниси. Day күн, ago назад, мурун. Go went деген бул этишти эки мааниси бар. Муну эмки сабакта түшүндүрөм. He went 3 days ago. I'm younger than him. Я моложе, чем он. Ага караганда мен жашмын. Бул сүйлөмдө салыштыруу жана ата точ. Мен ага караганда жашмын деп салыштырып жатат. I am younger than him. Young молодой, жаш. Younger моложе, жашыраак. Young деген сөзгө мүчөсү уланганда younger жашыраак деген сөздү билдирет. Молодой, моложе. Акыркы сүйлөм. Today I speak better than yesterday. Сегодня я говорю лучше, чем вчера. Кечээ күнгө караганда бүгүн жакшы сүйлөп калдым. Today I speak better than yesterday. Бул сүйлөмдө да салыштыруу. Today сегодня. Speak говорить. Better лучше. Yesterday вчера. Today бүгүн. Speak сүйлө. Better жакшы. Yesterday кечээ. Бул сөздөрдү эсиңизге тутуп алыңыз. Ушуну менен бүгүнкү сабак да акырына келип жетти. Эгер видео жаккан болсо лайк басканды унутпаңыз. Эгер ой пикириңиз болсо комментарийге калтырыңыз. Жана каналыма катталууну унутпаңыз. Эмки көрүшкөнгө чейин достор.